Жо, мен түшүнөм, азыр авторитетсиңер. Жок, авторитеттен эмес кеп. Сиз мага акырын сүйлөңүз, мындай түшүндүрүп. Жо, мен акырын эле сүйлөп атам. Байке, мына могул жакта бүт баары камерада көрүнүп турат. Бербейм. Бериңиз, байке, неге бербейсиз? Акыркы 2 жылда 3 үй салдым. Уялган жоксузбу? Эмил байке такси менен келиптир да, сиз неге жип менен? Эмил такси менен келген жок. Эмил мон машинеси болду. Кандай? 50.000 доллар калган. Мону? Экскалибур. Интервью бергенде деле көбү менен мындай күлүп эмете албайм, билбейм, ал такап эле такап дейсиз. Чай кандай болуптур? Чай кандай. Ким менен? Бекзада мененби? Жок, башка бирөө. Достор, көрдүңүздөр да, бүгүн биздин эки сөз долбоорубузга Эмил байке келиптир. Формалары караңызчы. Бул күчтүү бар эдисте өзүчө. Калп эле ушун жалтан кое берет. Улуулар сыйлап. О, сиз бирок сизди азыр Көргөн тартибин көргөндө. Бирок азыр сизди сыйлабасам деле күчүм жетпегиди болуп калыптыр да уже. Эрмек келдик как раз. Канча айдан бери тренировка кылып атасыз? Эрман моякка токтотсо болмок экен да. Мен Каякта жүрөт? Мындай постоянно 2 ай болду. 2 айда эле ушул результатка келдиңизби? Мурда мен уктум да, сизди ак өргөдө мындай разборкадан эч кимге берчү эмес депчи. Жок, анчалык эмес, бирок мындай досторубуз менен жүрчүбүз. Разнарас чыгарганда сизди дайыма чыгарчу экен го. Жок. Мен славыйлардан эле болчумун. Сиз мындай сөз менен общение кылып турган артка жылып кетчүсүз да, симир алып. Жок, мындай туруп турчумун, эси алыс жете турган болсо алдыга чыга калчумун, эси эме болсо биринчи каччумун да, эси алыс жетпей барат. Биз кийинки этот крутой тозолуп алалы шефтер анда. Машинасынан да сулуу го. Ассаламу алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдым. Бүгүн шефтер Эмил байке такси менен келиптир да, сиз неге жип менен? Эмил такси менен келген жок. Эмил мон машинеси болду. Кандай? Кайсы? Мына бо. Кайсы? 50.000 доллар калган. Мону? Экскалибур. Ё-моё. Мына көрдүңбү? Ушуну алган. Ё, бул меники эмес өдүбү бул. Ё деп сен айдайсыңбы? Мен сен жарашпай атат да. Ошодо. Кайсы мон алмашып ийбейсизби анда Камриге? Булбу? Бул эме. Бул не кыласыз? Бул эменики, мен деле папашаңк. Смо меникини алмашып ийбейсизби? Mo наркы меники да мына. Мына mo Канат Тигр деген машина да. Номеринде тине. Канча кошуп бересиң буга? Канат ал, иә. Буга канча кошуп бересиң? Кошуп деле бербейм го. Эмил байке экил көргөнлейин. Анда шефтер менен кирели анда. Урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, азыркы убакта Эрмек байке менен Эмил байке келип, мына Эмил байке жеңем ат чөп берип аткан убагы. Негизи ушул долбоорго сиздерди көптөн бери чакырайын деп жүргөм. Анан буюрса бул тарыхта кала турган долбоор да. Буюрса, иншалла. Анан акыркы убакта ушул супер кудалар 2 чыгып, чындыгында Кыргызстанда мындай жакшы жагынан өзгөчө хайп кармап жатасыздар да. Биринчиси примерно бир жуманын ичинде или 5 күн ичинде 1 миллион просмотр алды. Ал эми экинчиси канча миллион просмотр алды деп ойлойсуздар? Азыркы убакта канча адам көрдү? Аны айтышор кинотеатрда. Ал эми YouTube'да көрсө да, эмеде кинотеатрда болсо канча киши келгенин билсең болот, бирок азырынча биз отчет ала элекпиз. Отчет ала элексиздер. Кече мурдан эле чыкпады. Бирок bizde кинодо негизи мындай орточо эсеп менен бир 100.000 киши көрөт да. 100.000 киши көрсө бул жакшы. Кинотеатрда 100.000ден көрбөй калат да даже. Буюрса буну бир 1 миллион киши деле көрөт го дейм, потому что кинотеатрданбы? Айтканың келсин. Жок эми жакшы жаштардын тилеги орундалат да. Молодец. Жакшы ниеткен болсун. Ооба, буюрса. Супер кудалар деген бул эң башы кайсыл жактан келип чыккан бул кинонун идеясы, ушул кудалар жөнүндө тарталы деген. Бул изначально ошо 2015-жылы мен жаңы Айгерим менен баш кошуп үйлөнгөндө ушул идея келген. Анан кийин Эрме экөөбүз жашаган ак өргөдөгү квартал болуп бөлүнөт эмеспи, билесиң да. Ошо биз жашаган квартал бул 50-чү да. Анан ошондон улам 50-чү квартал деп студия ачып, мен, Эрмек, Азык, Улук, Алтынбек болуп бешөөбүз ошо студияны жетектеп иштеп атабыз. Анан ошо 2015-жылдан бери идея катары келип анан көп адам менен сунуштап, оюмду айтсам көп
Билбейм, балким идеяны жактырган эмесмин. Анан Эрмек айтсам дароо давай мен тартайын деп. Анан Эрмек экөөбүз сценарий жазып, Эрмек режиссура кылды дагы. Анан ушинтип Союзбек жаралып калды Мимоза эко. Биз өткөндө карантинде Эмиль Байкенин өзгөчө өнөрүнө мындай күбө болдук. Шеф мындай Кыргызстан эмес Казакстан жылдыздарын кошо ырдап атты, Ооба. Андыктан биз Эмиль Байкеден бир ыр сураналы. Менден суранбайсың, мен азап берем. Сиздин жана TikTok'то голосторуңуз эле тажатып ийди. Берди гол дегенде. Сизден да Нагла эле эметип салды сени. Ооба, нагла эле салды. Иште мындай жүрөк ооруп калат деп мындай ойлобойсуң сен, Ырдап берейинчи, пожалуйста. Бирөө айтып койсо. Пожалуйста, ырдап берейинчи. Макул, Эмиль Байке уруксат берсе. Ырдасын давай. Сонда кот. Я люблю тебя до слез. Энекебай, ойыгым мыйыгым, Энекебай, огутманым уюгум, алып келип, тамырыңдан алтымыш, алтын өмүр, бешигиңе уюдум, алып келип, тамырыңдан алтымыш, алтын өмүр, бешигиңе уюдум. Энелер аман болсун. Браво, браво. Кол чаап коюңуздар, кимдер көрүп аткан Нече болсо. айтасың ырдапкай? Жана 50-чи кварталда калбадыңызбы? Мурда сиздер ак өргө сит болуп жүрчүсүздөр да, муну канча жыл ойнодуңуздар? Бир 7-8 жыл ойнодуңуздарбы? Ак өргө сити болуп, Ооба. Ошондуктан сиздер ак өргө сити деген атты албай туруп, ошо 50-чи квартал болуп алдыңыздарбы? Негизи ак өргө сити деген бул Эрмекке таандык да. Эрмек койгон ак өргө сити деп. Анан болгону биз досторубузга Кубаныч, Самат, Рүстөмдүн чынында ак өргө сити дегенге кийинки салымдар аябай чоң десек болот го дейм. Именно ак өргө сити деп бардык жактан айтып анан талашып монте турчу адамдар эмеспиз биз. А негизи башынан эметкенде негизи Эрмек койгон. Бирок баарыбыздын эле салымыбыз бар. Анан балдар ушундай документ жагын ак өргө сити деп жазашып, ак өргө ситиге аябай көбүрөөк басым жашты. Биз ал жагын туура көрдүк, балдарды колдодук. Каршы болгон жокпуз, каршы эмеспиз. Жакшы жооп болду. Негизи азыркы убакта сиздер кино тартып атканда мындай өздөрүңүздөр актер, өзүңүздөр продюсер, өзүңүздөр режиссер болуп калдыңыздар да. Ушул нерсеге канча жылдын ичинде жеттиңиздер? Мисалы, мурда башка режиссерлор тартуулган кинолорго тартылчусуздар да. Азыркы убакта өзүңүздөр бир чоң кино продакшн болуп калдыңыздар да. Бүт бардыгы внутри есть, актер есть, актриса есть, образ, режиссер, монтажер, оператор. У вас все есть. Канча баштадык биз өзүбүзбү? 2013 Негизи кино жатындабы? 2011-12 баштадык. Топус фа менен баштадык го. 12 да. 10 жылга жетейин деп калган окшойт. Бирок өзүбүз баштаганыбызга көп эле болду го. Нурлан Мамакеев байкебиз менен чогуу баштаганбыз. Башында ал киши бизге техникасын берип, ишенип, биз жаш болсок дагы аябай дем күч берген. Чындыгында. Анан 2013-14 жылдары өзүбүзчө иштеп калдык го дейм. Мындай байкелерден опыт алып, ишне киного профессионалдуу көз карашта карап баштаганыбызга ушу Эрмек экөөбүз өзүбүз тарткан эми Руслан Аккум менен иштебеген проект, өзүбүз иштеген проекттерди айтсак бир 3 жылдай болуп калды мындай. Жакшы сапаттуу нерсе кылалы депчи. Эми дагы деле үйрөнүп атабыз. Азыр деле үйрөндүк деп айткан болбойт. Азыр деле үйрөнүп атабыз. Азыр биз мисалы кече күнү эле Темир Бирназаров байкеге барып жолугуп келдик. Ал кишинин кеңештерин сурадык. Эрмектин өзүнүн кыялы бар. Фестивалдык тасма тартам дегенчи. Ошо буйрса, аны да кылат болуш керек эми. Эрмек байке, сиз деген кино актер болуп жүрүп эле, анан каяктан режиссер болуп кеттиңиз? Бул режиссерлуктун сиз окудуңузбу? Же мындай эле өзүңүз практика аркылуу негизи сценарий жазчу эмес белек башынан эле. Башынан сценарий жазып. Сценарий жазып жүрүп анан баягы сценарий жазгандан кийин эми өзүң видениең болот. Анан режиссерго берсең ал башкача тартып кое берет да. Туура эмес тартып коет. Юмор
алган жерден башкача видениеси бар аныкы, меники башка болот эле, анан эме кылайынчы деп атып эле, өзүм тартайынчы деп атып эле ушундай болуп калды. Өзүң сезип, өзүңдүн көз карашыңда жазган боюнча кылсаң жакшы болот да. Анан албетте эрмекти эле окуган эмес, профессионально, бирок практика барып, үйрөнүп, сурап, биз Эрмек ар дайым мисалы Руслан Акын менен байланышып турабыз, кино баштарда Эрмек сүйлөшөт, кыргыз фильмге байкелерге жолугабыз, Бакыт Осмонкановго жолугабыз, анын эч кандай уяты да жок. Биз үйрөнүшүбүз керек, дагы да болсо үйрөнүшүбүз керек. Анан дагы жакшы үйрөнсөк, мындан да дагы жакшы тасмалар тартылат да. Кудай буйрса дейли, негизи ак өргө болуп жүргөндө сиздер баягы Самат байкелер болуп бир команда болчусуздар да. Анан негизи волейбол ойноп атканда деле кимди тандайсың, эки капитанчы болуп тандайт го, мен моун алам депчи. Сиздер ошол сыяктуу ар кимиңиздер ар кайсы жакка чачырадыңыздар да. Ошондо чачырып атканда сиздер кантип экөөңүздөр биригип калдыңыздар? Жакшы суроо экен негизи. Бул ортодо мындай болуп калды. Ортодо Эрмек өзүнчө иштеп жүрдү. Бир-эки жигит менен. Мен өзүнчө иштеп жүрдүм, Азамат Исмаилов досум менен. Балдар өзүнчө иштеп жүрдү, ушинтип анан жашоо ушундай экен, ыргалып отуруп эле анан кийин тиги үчөө Рүстөм, Самат, Куба үчөө чогуу болуп калды. Анан Эрмек экөөбүз чогуу эметели деп бала кезден бери бирибизди билебиз, чогуу өскөнбүз анан. Ушундай болуп калды. Тиги үчөө өзүнчө, биз экөөбүз өзүнчө болуп эле. Өзүнчө дегенде кандай? Мамилебиз ошондой эле. Мамилеңиздер ошондой эле жолугабыз, ошондой эле күндө эле Касса эле башка да. Касса башка, анан ишти башка чогуу кылбайбыз да. Но бирок азыркы убакта ошо жаңы жашоонун агымы кино жаратуучулардан сиздердин бири-бириңиздерге абдан конкурентсиздер да. Эми сиздер айтышыңыздар мүмкүн, биз конкурент эмеспиз депчи, бирок чындыгында конкурентсиздер. Конкурентпиз. Конкуренция бар. Сөзсүз түрдө бар. Бирок ар бирөөнүн өз зрители бар да. Анан кинодо деген конкуренция деле мындай, эми негизинен айтып атпайсызбы, Бакыттар менен, Руслан байкелер менен барып кеңешебиз депчи. Алар деле жардам бербей койсо болот эле да негизичи. Бирок биз деген кинолордун аралыктарын алыс коебуз. Жок дегенде 2 ай кылабыз. 2 ай коебуз. То есть 2 ай Бакыттын киносу, 2 ай биздин кино, андан кийин Руслан байке, андан кийин дагы башка. Жакын коюп койсоң, бул кичине туура эмесирээк болуп калат да. Биз алдын ала сүйлөшөбүз. Силер качан чыгасыңар? Мисалы күздө дедиби? Демек, сен кышында сен деп бөлүшүп алабыз. И балдар менен деле то же самое. Общий эле бир мындай жаамат кенде барыңыздар, общение кылып эле. Негизи башкалар бири-бири менен кандай сүйлөшүп турабы билбейм. Менин оюмча ушу проекттер боюнча акылдашпайт го дейм. Башкалар бири-бири мененчи. Бирок Эрмек экөөбүз мен ар дайым айтам командама, биз баары менен кеңешишибиз керек, өсүшүбүз керек. Руслан Акындан дагы кеңеш сурайбыз, Бирназаров байкебизден дагы, Осмонканов досубуздан дагы, Бакыттан. Себеби булар жакшы ийгиликтүү кинолорду жаратып жүрөт да. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, биз мындай кылалы, азыр шефтердин курсагы ачып келиптир, кичине тамак ичип алалы, андан кийин улантабыз. Сиздер түрдүрбөй туруңуздар, Аз тамак ичкенибизди көргөзөбүз азыр. Түрдүрбөй. Мен ырдап берейин. Давай. Орусча. Ырдап эле коеюнбу? Болду эми. Орусчабы? Кой туруңуз сен. Тути таптен орусча Подними глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. В жизни для тебя я так счастлив не был, для тебя одной их так любишь ты. Эти белые цветы, я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз, вместо лишь красивых фраз, это облако из роз. Подними глаза. Сен сөздөрүндө өзүң жазып турбайсыңбы? Нахады жазып турбайсың. Негизи жашоодо дагы ушундай тамашалуу жүрөсүзбү, Эмил байке, же жашоодо серьезный жүрөсүзбү? Жашоодо серьезный эмес. Жашоодо серьезный, анан көп кишиге ачылбайт. Интервью бергенде деле көбү менен мындай күлүп эмете албайм, билбейм. Ал уже силердин кесибиңер. Актёрдук, арманды ачып чыгыш.
мисалы мен Эрмек Байкенин психологиясын түшүнүш аябай кыйын го дейм да. Сиз Эрмек Байкенин мындай психологиясын түшүнө аласызбы толук түрдө? Билем. Эмил экөөбүз бири-бирибизди Чогуу жашасак кантип билбейм. канча жылдан бери Бул жакка да такап туруңуз, Такап дөөчү, башкача айтчы. Такап дейсиң. Такап эле койсун да долгосу, Сизди мындай көргөндө баягы Орус Бишкекте өскөн бир 8-микрорайондук балдардай көрөм да. Өзү каяктан болосуз негизи? негизи ак өргөдө өсүп Ак өргөдө эле өскөнсүз, Бирок ойлонгонуңуз, мышлениеңиз орусча ой жүгүп жок, кыргызча эле. Канча бир туугансыз үй бүлөдөн? 3 бир тууганбыз, 2 эжем бар. 3 кызбыз да кой. Биздин кийинки сурообуз, эгерде Эрмек байке сиз ошо режиссер болгондо ким болмоксуз? Менби? Мен по профессия кетмек. Инженер. Бийчик деп кой. Сиз ким болмоксуз? Мен эч ким болмок эмесмин, женезим ушу. Кача бул бирөө? Өзүм кесибим деп айтсам деле болбой калат, себеби кесип да жок да менде. Билбейм, мени катары бизнесмен болмокко не? Мындай жаш кезде өнөрчүлүк сапаттар бар белем, мындай сахнадагыбы? көчөдөгү. Көчөдөгү жакшы эле болчу, аз деле бар. Көчөдө аз. Бирок андай профессия жок да. Ал Киши сабаш керек деген бул эме болбойт. Ушул кинодо образ кыргыз фильминдеги эң необычный образдардын бири болуп десек болот. Анан сиз өзүңүздүн кайненеңиз ал жактагы Айсалкын Кыйыкбаева менен бир роль ойнодуңуздар да. Ошол жакта мына кайненеңизден тартынып уялган жоксузбу? Ушундай кайненем да деген сыяктуучу. Тартынып деген нерсе кыргыздын өзүндө биякта бар да. Көкүрөктө болуш керек, кайненем дегенде тартынып иштемеш керек. Бирок эми камера баштадык, режиссер Эрмек начали деди, сен уже актер, сен уже образ, сен уже Союзбек болушуң керек да. А кайненем болсо уже кудагыйды ойношу керек. Ал жерде күйөө балам анан кайнене деген нерсе жок да. Жакында эле интервьюда өзүм кайненеме да ушундай суроо беришиптир. Биздин жумушта биз ошо менен нан табабыз, кайненем дагы. Анан ойнобой койсок экөөбүздөн качка калабыз да. Ошон үчүн кайненеңизге көп шутка ырыткан эмес турбайсызбы? Шуткаларды деме. Кантип ырытасың? Жеңемен бир уруксат сурасаңыз балким можно. Ал жактан жеңең эчтеке чечпейт да. Точно? Ал шефиң, ал жеңеңдин шефи да еще. Ал шефтердин шефи болот атпайбы ал киши? Туура айтасыз. Просто мен үйлөнбөгөнгө менде опыт жок болот да бул жагынанчы. Опыт жокпу? Вообще эле жок да мендечи. Анан мындай кылбайлыбы? Сиздер азыр мисалы сиз Мимозанын образында эле, сиз Бактөлөттүн образында эле. Билип атам мен бул нерсе жакпайт го, минтип койчу, күлдүрүп койчу дегенчи. Просто чувствую да, чын жүрөктөнчү. Кудалар канча киши келген тат? Дейм апа. Ошону сөзсүздө тактап койбосоңуздар. Мен биринчи турмушка чыкканда атам 60 киши албаптыр. Не дейт бул? Ой, кайра эле тамаша апа. Ошентче эле элдесе жүрөгүм ооруп кетпеди. Чай кандай болуптур? Чай кандай? Мисалы азыркы убакта супер кудалар 2. Буюрса Кыргызстанда аябай жакшы кетип жатат. Мен ойлойм, бул кинодон бир примерно жок дегенде эле, бер жагы дегенде эле бир $8 миллион табат. 8 деген канча болот? $8 миллион сом эмес. 8 миллион. Андайчы, андай бизде болбойт да, мындай эсептеп көрсөң да болбойт бизде. Менде болуп эле атпайбы. Мен болтуруп атпайм, мен болтуруп атпайм. Боло берсин деп айткан экенсиң. Буюрса кыргыз кинолор ошондой акча тагып калсын, ошого жараша биздин бюджеттер да. Казакстанда деле анча андай бюджет таба элек, Бирок андан аспай. Россияда табышы мүмкүн. 7-ге түшөлү, 7-ге. Силерге эмес, мага эмес, 6 таппай. 6-га. Жок, супер кудалар биринчи чыкканда кинотеатрларга кетип атканда, баягы карантин болуп калып, андан кетпей калды. Биринчиси актадыбы негизи? Өзүн актады. Сиздерге лишний түшкөн жокпу? Жок. 200 сом, 300 сом. Түштү эми, просто пандемия болуп калды ал жакта. Ойдогудай болбой калды. Ойдогудай. Могу экинчисичи? Экинчиси я уже вижу, да? Последний марка 11 айфонов модель. Булар ага чейин эле. Уже буюрса экинчиси жакшы кетип атат, Азыр жакшы. Мисалы азыр кино тартып уже баягы кыргыз
кыргыз контентти алып уже туу чокусуна чыктыңыздар десек биз жаңылышпайбыз да. Мындан дальше да кандай пландар бар мисалы? Уже өмүр бою ушундай кыргыз кинолор татмайбы же Казакстанга, Өзбекстанга дагы иштемейби? Чет жакка чыкканга аракет кылабыз го. Ооба. Буюрса аракет планыбызда бар. Негизи азырынча опыт алалы, үйрөнөлү, эл колдой берсин, кино индустрия өсө берсин, анан полный командабыз чогултуп алып, коңшулаш мамлекеттерге жаратып аракет Көп каражат керек болот. Аябай көп каражат керек да. Мисалы кино өзүн актады деп атпайсыздарбы? Ошол жактагы кино тартылып аткан акчалардын баардыгын спонсорлор берет да турабы? Жок. Сиздер өзүңүз Жок. сиздер жа кино тартканда бул бизге демиурчу болуп берди деп чыгарып каласыздар го. Алар кандай какой-то бир частьтин жабасың да. Көп суммада киного деген көп акча кетет да. Өзүң акчаңды эметесиң. Кээ бир учурларда болгон өзүнүн үйүн сатып, машинасын сатып, бизде көп кыргыз киносунда ушундай случайлар көп. Кино үчүн үйүн, машинасын сатып, анан үйү жок, машинасы жок калгандар. Андай аябай көп случай бар. Менде деле болгон. Сиздер эле болгон, э? Сизге кийинки суроом болсун. Ушул чыгармачылыкта 10 жылдан ашты жүргөнүңүздөргө, ушул 10 жылдын ичинде эмнелерге жетиштим деп ойлойсуздар? Материалдык жактан, творческий жактан, байлык жактан. Байлык прекрасно эле видно, но все знали, да? Какое у вас богатство есть? Менин биринчи байлыгым эле өзүм ден соолугум. Жакшы үй бүлөм. Анан эң биринчи жетишкен бул үй бүлөм, келинчегим, 2 уулум. Ошол эң чоң ийгилигимдин бири. Ал эми финансы жактан канча доход алып келдиңиз? Финансы жактан карызым жок. Үйүм бар, машинам бар, үй бүлөм курсагы ток, ден соолуктары чын. Андай ашып ташып кеткен жок. Ашып ташып кетсе колдон келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. Боло берсе дагы көп иштерди кылабыз. Так мындай аябай байып кетти, анан мындай деген негизи көп жаңылык бар экен, жок. Азыркы убакта жашоонун агымына жараша чындыгында интернет аркылуу акча таап атасыздар, э? Ооба. Интернет аркылуу, Instagram аркылуу. Бир вайн канча доллар, канча миң доллар сиздерде? Мисалы, Рекламный вайн 50 000 сом. рекламный вайн 50 000 сом. 50 000 сом. Башкача вайнчы? Башкача келип көрчү, сүйлөшөлү. Ал 50 000 менен эле жалгыз салып калбайт да. Эмичи анын ичинде сен өзүңдөр билесиң го, операторго бериш керек, Монтажер телефон менен эле тартып коесуңар. авторго бериш керек. Биз ошонун баарын телефон менен тарткандагы бул керек. кесип, аны да туура тартыш керек да. Ага да төлөйсүз да, ансыз болбойт да. Мен ошо вайн Анан жөн эле бирөөнү алып, аны да багыш керек, анын үй бүлөсү бар. Сиз канча аласыз Instagramда? Экөөбүз бүт бирдей алабыз. Сиз да 50 000 аласыз, э? Жок, эмебиз. Мен баракчама чыкты. Сиз баракчаңыз. Жок, меникине арзан. 2 эсе арзан. Жакында эле YouTube ачканда примерно бир 50 000 деп подписчиңиздер бар беле? Жок, 20 000 эле болчу. Азыр канча миң подписчик болду? Азыр 60ка жакындап калды. Кинонун просмотру 2 миллионго жетип калды, э? 2 миллионго жете элек, 1600 деп жүрөт го. Ой, 1 600 000 деп. 1 600 000 да. Ошол жактан доход түшөт бекен? Мындай YouTube'дан акча алып көрдүңүздөр беле? Ойчу, Ала элекпиз. Ала элексиздер, э? сен билесиң да аны. YouTube'ду сен суроо да. 8 000 доллардай түшөт экен да буюрса. Ал Сени кинодон бирөө жибергенби? Бизди канча табаарыбызды билип келдим. Давайте слишком мындай поворот суроо болсун. Жеңем менен кантип таанышып калдыңыз элеңиз? Бул суроону берип эле коеюн деген, бирок бирде интервьюдан көрө алган жокмун да сизди. Жеңем менен таанышканыңызды Instagram'дан эле таанышкан, мага жазган. Мага жазып, экөөбүз сүйлөшүп кеттик, ошол жактан эле таанышып анан жолукканбыз. Жөн эле ошо Instagram аркылуу эле ал кезде көп кыздар менен сүйлөшчүсүз. Йома болуп аткан кезиңиз болчу. Жок, андай йома деле эмес. Андай деле популярный деле эмес болчу. Билдиңиз беле ошондо ошо жеңемдин белгилүү актёрдун кызы экенин? Жок. Бир айдан кийин билгем да. Шок болдуңуз беле? Ооба да. Шок болуп, биз жума сүйлөшпөй калбастыганбыз да. Сизчи, Эрмек байке? Кайнатам сүрдүү киши болчу да. ким менен? Бекзада мененби? Жок, башка бирөө. Чалындасыз го? Биздики мен көрүп жүрчүм. Биз жакта жашайт да. Биз жакта жашайт да. Анан остановкага чыгып калчу, кээде маршруткада чогуу отуруп калчубуз. Бул мурун элечи. Муну тааныша элегин деле. Жагып Сол жүрчү бир деп. кыз жашайт деп. Деп айтып жүрчү. Анан Instagram'дан таап, Instagram'дан жазып
сүйлөшүп Сен деле кеттиңиздер. Instagram кезиң да, кырая. Көп го дейм азыркылар, бир 70% Instagram. Ошо канча жыл болду ошондо баш кошконуңузга сиздин? Мага 6 жыл болду. Сизгечи? Бекзат амайымбы? 6 жыл болду. Бекзат 3 жыл. кийил кайра илим ошо жерин кесип койчу дебейсиз? 3 жыл 2 ай болду. Жана жерин алып эле болсун. Жана жерин алып эле болсун. Бурмалап иптирсиңер. 3 жыл 2 ай. Көчө жакында эле үйлөнгөн турбайсыздарбы, 6 жыл. Аябай жаш көрүнөсүздөр да. Логический Мен канча көрүнөм? Айта берейин ша. 46 деп коесуң. Жо сизди көбүнчө 91-90 деп ойлошот да. 90 да. Шефти 88-87 деп ойлошот, потому что образ как будто китепканадан чыкпайт го, китеп окуп алып күндө. Ким, менби? Жок. Сиз вообще окшошпойсуз агат. Эрмек байке. Эрмек байке. Кечирип коюңуз да. Дармайсыз да. Сиздин ошо алдыңызда иштеп жүргөн Алтынбек Казакбаев, сиздин бир тууган карындашыңызды алды деп уктум. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, ошол баягы кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө сиз кимден уктуңуз, ошону биринчи укканда каршы болдуңузбу же сразу эле түшүнгөнгө аракет кылдыңызбы? Алтынбек негизи эле командада өзүнчө бир орду бар. Менин күйөө балам, Эрмектин өкүл баласы. Анан Алтынбек сүйлөшүп жүргөнүм мен эң эле акыркы мен уктум үй бүлөдөн. Даже балдар деле билген экен мага чейин. Мен келинчегим айтты ушундай бир жаңылык бар, ушпайсыңбы деп. Эмне десем анан ушинтип айтканда эле мен шок болуп туруп калдым. Тигил мен өзүм илим катары жанымда көп жылдан бери жүрүп билесиң да. Алтуха. Акылай болсо карындашым бир тууган эң кичүүсү. Анан вообще каршы болгон жок. Мен сүйүндүм, себеби мен Алтынбекти мен билем, үй бүлөсүнөн бери билем. Өзүнүн атына заты жарашкан алтын бала. Мен аябай сүйүндүм чынында. Сүйүндүңүз, бирок повод берген жоксуз. Жок, повод бербесин. Эгерде Эрмек байке журналист болсоңуз, Эмил байке эмне деп суроо бермей элеңиз? Азырбы? Канча акча табасың? Сиз эмне деп суроо бермей элеңиз? Ишиң эмне деп. Мага эмне деп суроо бермей элеңиз? Сагабы? Сен акча табасыңбы деп сурайын. Азыркы убакта сиздерге ушундай реклама кылдырабыз, вайн тарттырабыз дегендер аябай көп болуш керек, Анан сиздерге жазгандар деле бар да, Эрмек неге мындай вайн тартпай атасың, бардыгын неге реклама кылып атасың, Эмил деп айткандар бар да, туура. Ошол жөнүндө эмне деп айтып кете аласыз? Аябай жакшы суроо болду. Эми бул мисалы мындай да, бирөө стройка менен үй бүлөсүн багып атат да. Сен барып айтпайсың да, мен күндө мына жерден өтөм, сен күндө кирпич коесуң, кирпич койбочу дей албайсың да. Туура? Ошондой эле нерсе. Мен өзүмдүн ногумда, өзүмдүн жумушум менен эң негизгиси адал жолдо эч кимди алдабай, эч кимди урдабай өзүм ишимди кылып атам. Эрмек өзү анын мен ойлойм, мунун эч уяты жок. Ошондо адал жолдо болгондо сиздер баягы кичине шариятка туура эмес келип аткан нерсе болсо реклама кылбайсыздар. Шариятка деп мындай конкретно айтпайм, деги эле адам затына зыянын келтире турган, пайдасы жок нерсе болсо, анда кылбайбыз. Отказ кылып коесуздар. Наоборот, реклама тартпай мындай тартсаңыз өтпөй калат го. Мен ойлоп атам, ошол 4 үйдү реклама менен эле бүтүрүп койдуңуз го депчи. Эми үй салып атканда чынында эми биз деле жашоонун өйдөлдүгүн жакшы эле көрүп өстүк, балким угуп жүрсөңөр керек. Анан чынында акыркы 2 жылда 3 үй салдым. Өзүмдүн эски үйүмдү азыр улуу агам турган үйдө полный ремонт кылгам. Анан кичүү агама үй салганга жардам бергем. Мен салдым дебей. Өзүмө үй салдым, байкелерим жардамдашып, ушинтип тияктан кээ бир байкелер буягын скидка кылып, тиягын реклама менен сүйлөшүп, антип ментип салдык. Бир эркек киши өзү келгенде, бул жашоого келгенде жакшы сөз бар да, үй салыш керек, бак тигиш керек, анан бала өстүрүш керек. Ушул нерсе менин да жүрөгүмдө бала кезимден бар, буюрса болуп атканда Кудай таала бага элек элек да. Мисалы сиздин 1 миллион подписчигиңиз бар, бирок сиз жеңем үйлөндүңүз да. Бирок жеңемдики 2 айдан 500 сом болуп кетет да. Негедир бирок ушуну бая сиздин жубайыңыздан көрө алган жокпуз да. Инстаграмга кызыгуусу жокпу? Же сиз Инстаграм колдонбо дейсизби? Жок, мен колдонбо деп айтпайм. Эми азыр заман андай эмес да. Бир нерсе тыюуга салып, жок. Өзүнүн кызыгуусу жок болсо керек. Мен деле сураган эмесмин, эмнеге антпейсиң, эмнеге минтпейсиң деп. Бир жолу айткам, кичине активныйраак кармада
карачы бекзадаң Эрмек кийим алып бербейт экен деп деле бир жолу айткам, анан өзүнүн деле балким балдар менен жүрүп өзү негизи эле табиттинде эмеде шоуну сүйө бербейт турбайбы? жок, мына аябай шанша өкөт, мындай эмени өзү деле жактырбайт да. Адам ар кандай болот да. Бирөөнү жагат, бирөөнү жакпайт. Эки ойду тең эле сыйлайм. Анан адам өзүнө жакканын кылыш керек да. Келинчегимди анан эмнеге минтпейсиң, эмнеге тиинтпейсиң, жок, андай жок. Ийгиликке жетиш үчүн мындай өтө катуу дисциплина керек да. Ошол нерсе сизде канчалык деңгээлде бар мындай өзүңүздө? Менде дисциплина аябай жакшы. Эрмек билет. Эрмектин дисциплинасы меникинен да күчтүү. Экөөбүз муну кылабыз дедик, кылабыз, кылбайбыз дедик. Биз кылбайбыз. Ким чалса дагы, ким суранса дагы, эгер кылбайбыз деген нерсе болсо кылбайбыз. Бул өзүңдү сыйлашың керек да. Ооба деп коюп туруп анан жүрө бербейбиз. Анан кийин тактык. Эрмек экөөбүз сыйлаганыбыз, иштешкенибиз 1 мүнөт кечиктүүбү, анда ал адам мен үчүн аябай несерьезный адам сезилет да. Адам деген 6 дедүү, 6-дан кечикпеш керек. Сыйлаш, бирөөнүн убактысын сыйлаш керек. Анан эрте турабыз, Эрмек экөөбүз тең. Жумушка эрте барабыз. Эртерээк кетебиз, үйгө 9-14 үйдө болуп калабыз, үй бүлөбүз менен. Ошон үчүн көп жактан көрбөйт экенбиз да сиздерди. Негизи ооба. Мындай недосягаемый жылдыз азыр сиздер да мисалы. Эч жактан көрө албайбыз бизчи. Жок, эми андан деле эмес, болгону бирөөгө бир нерсе жагат. Мен аны деле сыйлайм, балким ага ошондой жагаттыр, мага жакпайт, Эрмекке жакпайт. Ар кайсы адам ар кандай. Бирок өсөм десең, ошол дисциплинаны колдонуш керек. Бардыгы, бир гана творческий эмес. Бардык жагынан дисциплина керек, тактык керек, ответственность. Анан биз эме дагы жумушка баш отуз менен кирип кетебиз да. Эмил деле, мен деле. Бир нерсени ойлонуп туруп, до конца чыкмайынча офистен кетип койбуз да. Мисалы, мен мынтип ойлойм да. Актерский мастерство окуган эмессиз. Сиз деле окуган эмессиз. Актер болом десең, оку. Актерлук мастер-класска бар. Драма театрга бар. Актерлор, чоң актерлор мастер-классына бар. Мисалы. Эми мен окубай туруп анан башкаларга окубагыла деген пример көрсөтсөм туура эмес болуп калат да. Бирок мен чындыгында окуйын деген оюм жок, мен бирок бардыгын практика аркылуу көргүм келет да. Мен азыр актерлордун баягы сабак берген эмелерин, аудиолорун угабыз, машинада кетип баратычы. Анан чоң актерлор менен да сүйлөшөбүз, мисалы, эмгек сиңирген актерлор менен. Ошолор менен сүйлөшөбүз. Практика аркылуу үйрөнүп кетсек болот экен да. Билбейм, мен аны болот деп да айта албайм. Мага бир роль бериңиз, мен аткарып көрөйүн анда, Давайчы. Эмне ашыкууларың болсо айтасыз, Гаин ойна анда. Биз токтот. Мен айдап келетем машина. Сен маршрутка токтотуп атасың. Сен качан көрдүң эле гаиштик мойнду токтоткон? Сен башталганда эле косяк кетпеди. Здравия желаю, товарищ капитан. Сиздерде эмнеге экинчи линияны басып келип атасыздар? Товарищ капитан? Ким сен капитансыңбы? Я капитан. Неге токтоттуңуз? Сиздер деген экинчи линияны басып бурулуп кеттиңиз да, байке. Ошондуктан документтериңизди берип коюңуз, мен текшерип коеюн. Биз баскан жокпуз, байке. Биз тебелеп алдык ошол. Дөңгөлөгүңүз басып кетти да, байке. Дөңгөлөгүм баспайт, меники дөңгөлөгүм жүрөт да, байке. Жок, байке, мен эми сизди тамашада жүргөнүңүздү көрөм, бирок законду сыйлаш керек. Жок, закон. Сиз башкача тегерет айтып атасыз да? Жок, мен башкача тегерет жок, байке, сиз өзүңүз тура эмес. Сиз незаконно такып атасыз, байке, жакыныраак такасаңыз. Хорошо, байке. Эмне кылыш керек болот? Штраф документтериңизди бериңиз. Штрафыңыз жокпу? Документ жок, байке. Уйгунтуп калыптыр. Сизчи, сиз документтериңиз бар? Уйгу жок да кайда? Неге ремень тагынбай атасыз? Почему не пристегните ремень? Мына ремень турбайбы, байке, жооп береби бул ремень? Аны ылдый болуп калган ремень тагылган ишим. Жок, ушундай удобный экен. Сизде неге ремень жок? Меники ошо ремень унутуп калыптырмын. Шыпырлап атты. Ичип алган жоксуздарбы? Жок, байке, ичпейбиз биз. Анда мен бир документтериңизди берип коюңуз, бир текшерип алайын. Документ жок болот да. Байке, биздин жумуш ушул. Мына могул жерде камера тартып атат, байке, документтериңизди берип коюңуз. Жок, байке, мен тааныстым, байке, мен кете берейин. Жок, мен сизди тааныйм, бирок закон деген закон, байке. Документтериңизди берип коюңуз. Бул эме го, ЗАГС го, байке. Мындай эмеңиз жокпу, праваңыз жокпу? Жок, байке, права жок болуп атпайбы, кете берелим, таанысты. Давай, мындай скандал болуп кеттик, короче, кызылдашып атат. Документтериңизди бериңиз, байке. Жок деп атпайм, бербейм. Бериңиз, байке, неге бербейсиз? Сиз закон, машинаңызды штраф стенкага алып барып токтотуп коем азыр. Мейли токтотуп бериңиз.
түшкүлө анда машинадан. Түшө албайм мен. Эмнеге түшө албайсыз байке? Эмнеге түшө албайм? Сиз законду сүйлөбөйсүзбү байке? Сүйлөйм мен. Закон деген закон А байке. сиз эле токтотуп атпайсызбы? Жо, мен деген штрафты бастырганыңыз үчүн токтотуп атам байке. Сиз мага акырын сүйлөңүз, мына түшүндүрүп. Жо, мен акырын эле сүйлөп атам мына байке. Жана келгенден анан документиңер жок. Полный могул жакта камера токтотуп атат. Жо, тарта берсин байке. Жо, мен түшүнөм, азыр авторитетсиңер аз. Жок, авторитеттен эмес кеп. Түшүнөм, бирок законду сыйлагыла да байке. Жок, закон кайра закон. Закон кимсе мен сыйлайм. Сиз бизди жөн эле токтотуп атпайсыз байке. Байке, мына могул жакта бүт баары камерада көрүнүп турат. Кана Сиз көргөзсүңүз? экинчи линияны басып бурулуп. Көргөзбөйсүзбү? Жана Йома машина стикиби, номер мына. Кайсы? Йома деген номер стикиби. Йома деген номер жок менде. Мына досуңуз сатып койду анда Йома деген номери бар деди. Жок. Ал бул тура Дос эмесмин, мен келинчек. таанойм мен муну. Келинчегиңизби байке? Негизиби? Мен башында айтпадым, бул келинчегим болот. Ушуну келинчек кылганыңызды эмес, вообще тоспойт болчу экен. Ошон үчүн кетире Мен бербейсиз мындай байке? вообще да ойлогон эмесмин. Ой, кетире бербейсизби анда бизде? Эмнеси косяктарымды айтып койсоңуз мен иштейин ошонун үстүнөн. Мейли, рахмат. Анда улантып бересиз. Достор, бүгүн биздин эки сөз долбоорубузда Эмиль Эсеналиев, Эрмек Талайбеков болду. Чындыгында байкелер өзүнүн жөнөкөйлүгүн көрсөтүп, абдан сонун интервью болуп куруп берди. Эки сөз долбооруна кошулуп коюңуздар. Ооба, подписацияны басып койгула. Подписацияны басып, колокольчикти басып койгула. Рахмат. Андыктан биздин эки сөз долбооруна келген ар бир шоу жылдыз болобу, саясатчы болобу, бизде жакшы бир рубрика бар. Ошол жактан келген меймандар өзүнүн кийин бул видео 10 күн көрүлөт, 10 күндөн кийин ошол жакта эң мыкты комментарийге өзүнүн белектерин берет 10 күндөн кийин. Жакшы комментарий жазган биздин көрүүчүбүзгө, подписчигибизге 3 биздин жеңүүчүгө 2ден билет беребиз. Кино театрга. Супер кудалар 2 тасмасын. Ошондуктан жөн эле отуруп ойлонбостон үй бүлөңүздөр менен кеңеш бир оригиналдуу комментарий жазып коюңуздар. Баарыңыздарга көңүлдүү күн каалайбыз, көңүлдүү көрүү каалайбыз. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Элибизде, жерибизде тынчтык болсун, токчулук болсун. Баарыңыздар супер кудалар 2 тасмасында кинотеатрларда күтөбүз. Супер кудалар 3 чыгабы чынында? Билбейбиз. Аны эл балким кийин сураса, кийин чыгып калышы мүмкүн. 2ден кийин айтабыз го дейм. Сиз да что-нибудь скажите, пожалуйста. Ошо эмне дейбиз? Токчулук, молчулук, талай бакыт каалайбыз, оорубагыла. Кстати, жылуу жүргүлө азыр жазында чыгат. Качан чыгат бул? Бул деген 3 күндөн чыгат шеф. Мына, как раз Кино ошо. эмес, Эрмек байке, бул деген жана блогда. Азыркы учурда мындай погода аябай переменчивый болуп атат. Ошон үчүн жакшы жылуу кийинип оорубагыла. Оорусаңар эле таарынып калабыз. Аман болсун кыргыз элим, тынччылык болсун. Эрмек- Сага ишиң ийгилик. Мен пранктарымды көрөсүздөрбү? Мен Ооба. Ооба. мактап коюшсуздар болот. Мактадым. Мен бүтүрөсүң? Ооба, бүтүрдүк мына. Мындай кылалы. Урматтуу достор, бул эки сөз долбоору, ошондуктан биз чогуу камераны жаап коелу, шефтер анда. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.